экинчи нерсе кыймылдуу каршы мамлекеттин иш аракеттери жаратканда төмөндөгү айтылып кеткен көрсөткүчтүн 1% түзөт. Эми ошо изилдөө тобундагы кийинчерүү бийлик орундарына арналган өзүнүн сунуштарында даярдап берген, биякта жогорку кеңешке сунуштары, жогорку сотко жана биздин өкмөттүн өкмөтүнө даярдалган сунуштар боюнча айтып кетсем, биринчиден жогорку кеңешке парламенттик көзөмөл мааларын жана максаттарын, объекттерин жана так аныктоочу жобону иштеп чыгуу, республикалык бюджеттин аткаруусунун эффективдүү критерияларын иштеп чыгаруу жана ишке киргизүү. Экинчиси, жогорку кеңештин алдындагы жооптуу болгон бийлик органдарында парламент тарабынан баа берүү критерияларын жана алардын индикаторлорун иштеп чыгуу жана ишке киргизүү сунушубуз. Кыйноолордун алдын ала улуттук борборуна тиешелүү депутаттарды көрсөтүүдө депутаттардын потенциалын, классификациясын жана алардын ошо кыйноо спецификасы боюнча болгон мотивациясын эске салуу менен көрсөтүү. Төртүнчү, конституциялык мыйзамда мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетине өз убагында улуттук кыйноолордун алдын алуу борборунун ар жылдык докладдарын кароо жана жогорку кеңештин жалпы отурумуна көрсөтүү. Ошол эле комитетте кыйноолордун алдын алуу борборунун рекомендацияларын ишке ашыруу боюнча тиешелүү мониторинг жүргүзүүнүн стандарттарын иштеп чыгаруу жана ишке киргизүү. Ал эми Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө сунушталган сунуштар кыйноолордун алдын алуу борборунун жаңы жана акыйкатчы институтунун сунуштарын өз убагында жана толук өлчөмдө ишке ашыруусун камсыз кылуу. Мамлекеттин экономикалык чыгымдарын методикаларын эсептеп чыгаруусу менен акысыз мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын өз баасын далилдөө үчүн тиешелүү аракеттерди жүргүзүү. Өкмөт алдындагы адам укуктары боюнча координациялык кеңешке мамлекеттик кыйноолордун алдын алуу программасынын индикаторлорун жана тиешелүү каржыланышын иштеп чыгуу, бекитүү жана ишке ашыруу. Стамбулдук протоколдун 2018-2020 жылдагы жайылтуу алкагындагы иш пландарынын, иш чараларын жана аткаруу мөөнөттөрүн актуалдап, кайрадан актуалдап бекитүүсүн эркелетүү. Адам укуктарынын системалык бузууларын жокко чыгаруу боюнча ички иштер органдарынын институционалдык реформаларын ишке ашыруу. 2019 жылы күчүнө кирип жаткан жаңы мыйзамдардын бардыгын бара жайылтуу боюнча иш чараларын да жүргүзүү. Ал эми жогорку сотко болсо мыйзамдардын бирдей колдонулуусун камсыз кылуунун алкагында компенсация маселелери боюнча соттук практиканы жалпылаштыруу жана жогорку соттун пленумунун токтомун кабыл алуу. Эми ошондой сунуштарга келдик. Көрүнгөн